Бизди 10 жыл мектепте окутуп, жазганды, окуганды үйрөткөн мугалимдерибиз бар. Алар бизге билгенин үйрөтүп, багыт берип турат. Мугалимдин эмгеги баа жеткис, анткени балдар менен иштөө, аларды тарбиялоо бүтүндөй мамлекеттин келечеги. Мугалим күн сайын окуучуларынын аң-сезимине жаңы жана кызыктуу маалыматтарды киргизет. Мындай адам өзүндө позитивдүү эмоцияларды гана алып жүрөт, таланттуу инсан болуп саналат. Эгерде мен мугалим болсом, башка мугалимдерге үлгү болууга аракет кылат элем жана албетте окуучуларыма үлгү болмокмун. Мугалимдин кесиби абдан кызыктуу жана жемиштүү деп эсептейм. Мен окуучуларга эң кызыктуу сабактарды бергенге аракет кылмакмын. Мен аларга оор жана керексиз маалыматтарды жүктөбөйм, бирок жашоодо керек болушу мүмкүн болгон маанилүү маалыматты оңой эле жеткирип бермекмин. Балдар адамдын билимин, жүрүм-турумун карашат. Аларга бардык жактан үлгү болууга даярмын. Мугалим катары бардык окуучуларга бирдей мамиледе сый жана түшүнүү менен мамиле кылар элем. Анткени адамга туура мамиле кылуу — бул 100% ийгиликтүү кызматташуу. Балдар менен ишенимдүү жана достук мамиле түзүү, ошол эле учурда алардын көз алдында сый-урматка ээ болуу кээде абдан кыйын. Бирок мен ага жетиш үчүн болгон күчүмдү жумшайм. Чындыгында ата-энебизге кандай ыраазы болсок, мугалимге да ошончолук ыраазыбыз. Биздин туура эмес айтылган сөздөрүбүз болсо түшүнүү менен кабыл алышат. Ар дайым окуучуларга туура багыттоого аракеттенишет. Мугалим экинчи эне, мугалим тарбиялоочу. Биз мугалимдерибизге чексиз ыраазыбыз.